Ош шаарында июль айында 4 чоң курулуш бүтөт. Ал Ош шаарындагы бокс жана оор атлетика спорт интернаты, каладагы 4-чү жаңы көпүрөнүн курулушу, Сайбою көчөсүндөгү курулуш. Ал жерде вело жүрүш, жүргүнчүлөргө ылайыкталган жол, унаа жолдору бар. Ал эми 4-чү курулуш футбол академиясынын курулушу. Курулуштардын баары жакынкы айларда шаардыктар үчүн пайдаланууга берилет. Бул тууралуу Ош шаарынын мэри Айтмамат Кадырбаев жекшемби күнү курулуштардын жүрүшү менен таанышып жатып билдирди. Өткөн сапардагы берилген тапшырмалар бир нече мындай бир жакшы жака оңолуп, ошол берилген тапшырмалар бүгүнкү күндө аткарылыптыр. Кудай буйрса, мына жакын ортодо 1 ай 1,5 айдын тегерегинде толук менен ушул аталган 4 объектти шаардыктарга пайдаланууга беребиз. Теги велодорожка, тротуарлар бүтүп кала турган болсо, ушул шаардыктарга бир нечелеген ыңгайлыктар түзүлөт. 2,3 километр түнкү жарыгы менен камсыз болот. Ошол жерде шаардыктардын күнү түнү сейилдегенине, спорт менен машыкканга кеңири мүмкүнчүлүк түзүлөт. Кечээ кала башчысы Ош шаарында быйыл пайдаланууга берилүүчү курулуштардын сапатын текшерип, белгиленген мөөнөттө бүтүрүү тапшырмасын берип, жеринен иликтөөгө алды. Ош шаарында бул жумушчулар иштеп жаткан көпүрө бүтүп калса, соңку 3 жылда 4-чү көпүрө пайдаланууга берилет. Куруучулар жумушту 1 айда толук бүтүүнү убадалап жатат. Шаардык мэриядан билдиргендей, Сайбою жана Тилекке Баатыр көчөлөрүн бириктирген көпүрө үнөмдөлгөн акча каражатынын эсебинде тургузулууда. Анын сметалык баасы 38 миллион сом, тендердик баасы 21,2 миллион сомду түзүүдө. Узундугу 45 метр болгон көпүрөнүн туурасы 15 метр. Мосту Кудай буйрса суроону тапшырып берсек, баары шаар көркүнө кирет да, дагы бир эме. Бул Кыргызстан жылыш бар да бурдагыдан. Кыйла. Ош дагы да өз эмесине келип, мындай чырайлуу болсо, жакшы жерлер курулса, бар эл жакшы жашап калат да. Сайбою көчөсүндөгү көпүрөгө туташ эле Акбура дарыясынын ортосунда көргөзмө аянтчасы, подиум курулууда. Ал жерге түрдүү маданий иш-чараларды өткөрүүгө ылайыкталып, архитектуралык пландоосу кооз. Шаардагы Нурматов көчөсүнөн Набаи паркынын тушундагы Монаев көчөсүнө чейин 2,5 километрге веложол жана жашоочуларга ылайыкталган тротуар даярдалууда. Сайбою көчөсүнөн спорт комитетинин алды менен Ленин көчөсүнө чыгуучу 350 метр жол да курулууда. Мындан тышкары жаш спортчуларды даярдоочу спорттук мектептер да бүтүү алдында турат. Ушул футбол академиясы бүтүп кала турган болсо, оор атлетика боюнча жана бокс боюнча мектеп интернаты бүтүп кала турган болсо, бул жерде ушул биздин жаш өспүрүмдөрүбүз күнү түнү жатып, ушул жерде спортко машыгат. Демек, бокс боюнча дагы, штанга боюнча дагы, футбол боюнча дагы келечекте бир эле ушул республиканын ичинде эмес, биз дүйнөлүк масштабта ушул спорттун түрлөрүнөн мындай бир жакшы, мындай бир результаттарды көрсөтө алабыз деген ойду билдиргим келет. Мэр Айтмамат Кадырбаев Сайбою көчөсүндө жайгашкан бокс жана оор атлетика спорт интернатынын жатаканасынын курулушу менен да таанышты. Куруучуларга шаар мэри иштин сапатына көңүл бурууга чакырды. Спорт интернаты ашканасы менен биригип жалпы аянты 2021 метр квадратты түзөт. Жатакана 50 орунга ылайыкташтырылып, жуунуучу жайлары, даараткана жана башка шарттары каралууда. Бокс интернаты турат, бокс интернаты отдел иштери башталды. Озеленение башталды, облагородство, газондорду коюп атабыз. Одон тышкары мына Сайбой көчөбүз бар, 2 километр 600 метр бул жерде дагы уже асфальтка даярдап койдук. Азыркы күндө бүгүн ушул 1-2 күн ичинде асфальт баштайбыз. Ош шаарында курулуш иштери тынымсыз уланып өнүгүү жолунда. Шаардыктарга жакшы шарттарды түзүү максатында көп кубаттуу үйлөр, мектеп, бала бакча курулуп, шаардын жолдору оңдолууда. Акырындык менен таза суу маселеси чечилип, жаңы автобустар элге кызмат кылып баштады. Адыл Акжул уулу, Эркин Бакиров, жаңылыктар.